Бул 6-7 айлык уйда. Бул уйду болсо бул байыган 2 ай байтабыз. Бул 9 ай саалат, 2 ай байтабыз, саалбайт 2 ай. Эрлан малдын асылдуулугун жогорулатып, өндүрүмдүүлүгүн көтөрүү менен кирешесин көбөйтүүнү көздөйт. Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институту өлкөдөгү малдардын асылдуулугун жогорулатуу багытында иш алып барат. Мекеменин биотехнология бөлүмү асыл тукум малдардан урук алып топтойт. Бир буканы кымбатпай алгандан көрө уруктарын арзанап барып, ушу уйларды асылдандырса, уйлардын, койлордун бу баарын ушу асылдуулугун көбөйтсөк, өзүбүздүн жайытыбызга да жакшы болот бир чети. Жайыттарыбыз да азыр деградация болуп, малдын саны көп болот ба, ошондо асыл тукум мал болсо малдын саны азаймак, ошондой эле жайыттарыбыз да жакшырмак. Биотехнологиялык лаборатория 2012 жылдан бери асыл тукум букалардын уругун топтоп, даярдап жана сатуу менен алектенет. Учурда бул жерде 16 асыл тукум букадан урук даярдалып, республика боюнча таркатылат. Уруктун өңүтүүсүн, кличкасын коебуз, ошондо журналга жазабыз, канча миллилитр берди. Уруктун кыймыл аракетин, концентрациясын эсептеп чыгабыз. 75% койдум. Концентрациясын 1200 койдум. Ошондо бул урук тоңдурганга ылайыктуу. 8 сыяктуу кылып айландырыш керек. Урукту азыр мен 1,5 сааттан 4 саатка чейин плюс 4 градуста туруш керек. Тоңдурулган уруктарды сактоо жана ташуу үчүн суюк азот колдонулат. Чүй облусунда 2021 жылы ИФАД уюму каржылаган рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоорунун жардамы менен Элита мамлекеттик асыл тукум ишканасында суюк азот чыгаруучу завод ачылган. Союз мезгилинде бул завод бюджеттен каржыланчу. Союз урагандан кийин эски завод жараксыз болуп калган эле. Заводко орнотулган жаңы суюк азотту чыгаруу боюнча генератор саатына 20 литр азот чыгарат. Жалпы каржылоонун көлөмү 181 000 АКШ долларын түзөт. Ал эми 36 000 доллары имаратты оңдоо иштерине сарпталган. Вот у нас сосуд, где хранится... Мына бул идиште урук сакталат. Уруктар бузулуп кетпеш үчүн аны суюк азотко салабыз. Себеби суюк азоттун температурасы минус 192 градусту түзөт. Бул муздактыкта уруктар тез тоңдурулуп, өзүнүн баштапкы сапаттарын жоготпойт. Мындай шартта уруктар көп жылдар бою сакталышы мүмкүн. Ушул 100 литрлик идиштен суюк азотту кардаларга куюп беребиз. Анан дагы адамдар өздөрү малдын уруктары менен келишет. Биз алардын идиштерине да азот куюп беребиз. Где хранится семя быков-производителей. Заводко суюк азот кадимки эле абадан өндүрүлөт. Анын 99,9% азоттон турат. Демек, бул жогорку сапаттагы продукция. Ал эми сапатсыз суюк азот болсо, урук материалынын сактоо мөөнөтүн азайтып, жасалма уруктандыруунун натыйжаларына терс таасир этиши мүмкүн. Өндүрүлгөн суюк азотту аймактарга жеткирүүгө өзгөчө маани берилет. Биздин максат ошол кыргыз элибизде асыл тукум мал чарбасы өнүксө дейбиз, ошол тилектебиз. Бул заводдон чыккан суюк азот Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарын камсыздап келе жатат. Ишкана күнүнө 400 литрге чейин суюк азот өндүрө алат. Долбоордун жардамы менен суюк азот өндүрүүчү экинчи завод Ош облусунун Каттаталдык айылдык аймагында 2022 жылы ачылган. Ишкана суюк азот менен Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарынын фермерлерин камсыздайт. Байке, сизге канча литр? 10 литрби? Өткөндө кандай жакшы эле болуп атабы? Уруктардын сапаты жакшы экен? Сапаты жакшы. Абдан. Урмат Байсалов, кесиби техник ассимилятор. Айылындагы фермерлердин малдарын жасалма уруктандыруу боюнча көп жылдан бери кызмат көрсөтүп келет. Урмат өз ишинде Элита ишканасынын азотун колдонот. Мен бул иш менен алектенип баштаганга чейин көпчүлүк элдерде бул жумуш менен түшүнүктөр аз болчу да. Анан акырындап элдерге маалымат жетип, баары азыркы учур менен мурунку учурду салыштырганга болбойт. Анткени азыр элдин көпчүлүгү ошо таанып билип, ошо сандан сапатка өтүп аткан учуру да. Көпчүлүгү ошо мындай жакшы породалуу уй күткөнгө кызыктар. Негизинен жасалма уруктандыруу бул эч кандай анын сүттүн сапатына же болбосо меттин сапатына таасир бербейт. Бул жасалма уруктандыруунун негизги максаты ошол
көп сүт берген, же болбосо көп эт берген, то есть продуктивдүүлүгү жогору болгон малдарды кыска мөөнөттүн ичинде оңой жол менен тандап көбөйтүп өстүрүп алуу. Мына ушул максатта. Эпизоотиялык абалды жакшыртууда айыл чарба продукциясынын өндүрүмдүүлүгүн, анын кошумча нарк чынжырчасын бекемдеп өнүктүрүү үчүн малды ар кыл ылаңдан алдын алуу зарыл. Эрлан малдарын дайыма ветеринардык көзөмөлдөн өткөрүп турат. Ушул убагында токтотуп турсак, мал чарбасы жакшы өнүгөт, например. Эл түшүндү. Мурда кичине эмелер болуп аткан, азыр артыбыздан келип, муну сайбайсыңарбы, тигини сайбайсыңарбы дейт. Эм дегенде жеңил өтөт, жок дегенде жеңил өтөт. Ошолорчу. Мал аман болсо, элдин жашоосу даңалот, азык-түлүк да таза болот. Если мал доктурлар жок болсо, чине бруцеллез текшербесе, элдин баары бруцеллез болмок. Малдын асыл тукумдуулугун арттыруу үчүн тоют базасын камсыздоонун өзгөчө мааниси бар. Фермерлердин негизги көйгөйү тоюттун кымбаттыгы жана аны сатып алууга каражаттын жетишсиздиги. Бул абдан кирешелүү. Бүгүнкү кымбатчылык күндө дагы санап келсек, мунун баардыгы кирешелүү болуп саналат. Эмне үчүн дегенде бир күндө бул силастын рациону менен 2 килограмм кургак чөп, аны 15 сомдон санайлы 30 сом. 2 килограмм жем берилиш керек бир суткада, ал 60 сом болсун 30 сомдон, кымбат санайлы да. Бул 5 сомдон 20 кило орто эсеп менен санайлы 100 сом. 190 сом жеген подомал сааны өзгөчө 20 литрге чейин сүтүн көбөйтөт. Аны 30 сомдон средний жылга средний годовой санап берсек, бул 3 эсе киреше алып келип атпайбы? 1 сом коротсоң 2 сом үстүнө чыгып атат. Музоосу да таза пайдага алып келип атат. Мал чарба продукциясынын кошумча нарк чынжырчаларына кирген кооперативдер жана кайра иштетүү ишканалар ортосундагы кызматташтык бардык тараптын кирешесин көбөйтөт. Рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоору бул багытта 20 кайра иштетүүчү же башкача айтканда жетектөөчү ишканаларга ар бирине $100,000 чейин гранттык колдоо көрсөткөн. Бул жардам ишкананын өндүрүш линияларынын жаңылатуусуна багытталган. Бизде 2 муздаткыч бөлүк бар. Бирөөсү -5 градуста, экинчиси -20 градуста. Рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоорунун колдоосу менен алынган -20 муздаткычы бизге жакшы жардам берип жатат. Биз даяр продукцияны тоңдуруп, анан өткөрөбүз. Готовую продукцию замораживаем и дальше отправляем. Фермерлердин өндүргөн сапаттуу продукциясын кайра иштетүү жана ортомчусуз сатуу үчүн кошумча нарк чынжырчасын өнүктүрүүгө басым жасалган. Негизги кошумча нарк чынжырчасынын болушу бул экономикага өтө чоң таасир бере турчу бир инструмент болуп саналат. Ар бир этапта чийки зат өндүрүүдөн баштап кайра даяр негизги айыл чарба продукциясына чейин жумуш орундар, салык жана түзүмдөр пайда болот. Ошонун негизинде биздин кошумча нарк чынжырчасы айыл чарба багытында продукцияларда экономикага көп салымын кошо турган инструмент болуп саналат. Кыргызстан мал чарбачылыгын өнүктүрүү менен экономиканы жакшыртууга салым кошуп, жалпы калктын жашоо деңгээлин жогорулата турган мүмкүнчүлүктөргө ээ. Өзгөчө асыл тукум багытындагы малдарды көбөйтүү маанилүү ролду ойнойт. Уй чарбасында же болбосо кой чарбасында, ошол эле жылкы же болбосо топоз чарбасында атайын биздин министрликтин буйругу бар, райондоштурулган породалар деген. Ошол породалар мисалга ала турган болсок, уй чарбасында ошол эле Швиц, Алатоо породасы, Галштин породасы, мындан сырткары эт багытында Абердин Ангус породасы, ушул окумуштуулардын айтуусу боюнча бирден Кыргыз мал чарба жайы тилин изилдөө институтунун сунушу менен ушул породалар биздин климаттык шартка туура келген породалар деп аныктап фермерлерге сунуштап келатабыз. Кыргызстан мал чарбасын өнүктүрүү үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөргө ээ жана бул үчүн көптөгөн өбөлгөлөр бар. ИФАД
айыл чарбаны өнүктүрүү эл аралык фонду тарабынан каржыланган рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоору кошумча нарк чынжырчаларын өнүктүрүү аркылуу фермерлерге кайра иштетүүчү ишканаларга кирешелерин көбөйтүүгө көмөк көрсөттү. Рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоору жайыттарды пайдалануу, тоyut даярдоо, үйүрдү көбөйтүү, ветеринардык кызмат көрсөтүү, мал союу жана аны сатуу сыяктуу иш аракеттери жөнгө салынып, өнөктөштүк мамилелери бекемделүүдө.